Бизде азыр биздин кардарларыбыздын арасында абдан чоң көйгөй крысы и мыши деп калат в основном. Как от них избавиться деп. Ошолорго жараша мына бизде түрлөр менен турат. Мынакей зерно түрүндө монда 200 граммовый, 100 граммовый, 50 граммовый зернолор. 400 граммовый дагы бар. Анан мынакей гранула түрүндө яттар ушу крысаларга арналган. Объемдору мынакей 30 граммовыйлары бар. Анан кийин вкустары да булардыкы айырмаланат бири-биринен. Анан кийин мына сиздер көрүп турган могу жерде отпугивательдер да бар. Муну сээп койсоңуздар, ушул грызундар билет, бул ят экенин ошол жерге жолубойт да. Анан кийин мынакей эң эле эффективный ушулардын арасынан ушул 3 ката десек болот, 16 доз. Бизде да кардарларыбыз бар, дезинфекция менен иштешкен, ошо помещенияларды дарылаган. Алар дагы бизден ушуну жакшы алышат аябай. Анткени крысалар ушул препараттан кийин дароо эле жок болот. Обработка кылыш керекпи? Бул как мына могул жеринен көрүнөт бекен. Жашыл мондай этке окшош же мармеладка окшош средстволор болот. Ошону таштап койсоңуз, бул жыты менен өзүнө тартат дагы. Ошол грызундар келип жейт муну, анан өлүшөт да. Уланып өлүп калат. Ушундай. Анан кийин мына мо истребитель, ушунун эле бир түрү, бирок кызыл өңгө, бул дагы 200 граммовый бар. Анан кийин 100 граммовый бар. Анан булардын баалары ошол 20 сомдон 80 сомго чейин. Бизде бул жерде турат дустардын түрлөрү, фаздубль, мынакей ушунун баары российский дустар, качестволору жакшы, оригинал. Анткени бизде азыр рынокто аябай подделкалар да көбөйүп кетти. Мынакей фаздубль, феноксин, анан рубет деген дустар, булар порошок түрүндө, булар курт кумурскаларга каршы. Анан мондай присыпка түрүндө бар. Мелок, карандаш, тоже курттарга каршы. Анан бизде мондай домик деп коебуз, ловушка. Бул жанакы азыр көбүнчө жанакы столовый болобу, кафе болобу же эски үйлөр болобу, үйдүн ичинде таракандар да көбөйүп кетпейби? Ал да аябай бир чоң көйгөй. Ошолорго ылайыкталган. Муну ачып койсо, мунун ичинде аябай свойствосы бар. Жабышып ошол жерден эле өлүп калат. Муну каяка жерге алып коюш керек? Жерге эле, мебелдин астынабы же көрүнөт да, муну уже адамдар. Кухняда эмелерге продукттар приманка сыяктуу бул. Ошо эмеге жерге алып койсо болот экен да. Ошондой. Анан бул гель түрүндөгү протравитель, яд тоже ошо таракандарга, кумурскаларга каршы. Мына бул деле ошондой. Анан кийин биздин ошо дезинфекция менен иштеген балдар могу препаратыбызды жакшы көрөт биздин аябай. Анткени бул аябай эффективный, циферметрин 25%. Мына бул жакта 20 мили, бул жакта 100 мили. Ушуну суу менен раствор кылып эле чачып салат помещениянын ичинин баарына. Жети өтө сасык. Бирок ошончолук эффективный болот. Анан 5-6 саатка, мүмкүнчүлүгү болсо андан да көп саатка таштап кетсе, бул ошонун баарын өлтүрүп коет, жытынан да уланып калат да алар. Бир сыйра чыгынып туруп сээп койсо болот экен да. Анан дихлофостун түрлөрү сиздер көрүп тургандай, серная шашка, бул да теплицаларга колдонулуп турган средство. Анан кийин бизде айтып кетмекчимин, мынакей азыр тоже жайкымал аябай эле жер үйлөрдө жанакы туалет, септик деп калышпадыбы? Жыты чыгат, суусу көбөйүп кетет. Аларга да ылайыкталган средстволор бар, бактериялар. Мынакей доктор Рубит, доктор Робик. Анан кийин бул жерде көрсөңүздөр, мынакей тратан. Бул да муну бергенден кийин жыты кайра ароматизированный болуп, жакшы болуп калат. Бул ушундай средство. Анан мынакей удачный. Бул дагы ошо туалет септиктерге ылайыкталган. Бул жерде айта кетсек, жайкы күнү бизде чымындар аябай көбөйөт. Ошого каршы мынакей булардагы препараттар, буларда феромондор болот составында. Мынакей могул жерде бизде баягы күн жылыганда пайда болуп калды эле, коюп койдук элек. Ушундай болот да. Жыты менен өзүнө тартат, ошо чымындарды келип, ушул жерден жеп, ушул жерден өлүп калат. То есть жанагындай мебелиңизди жанакы бузуп чачпайсыз, же жер менен дароо өлүп калат экен да. Ушундай да, ошентип эле өлө берет баары. Анан мына асты жагына өтө кетсек, бул жакта тоже кумурскаларга каршы, молдорго каршы. Анан кийин ошол эле клубниковый ягодалардын арасында жана улиткалар, слизнилер чыгып атпайбы? Ошого дагы каршы мынакей яттар бар, мынакей от улиток деген слизней. Анан булардын объемдору да ар кандай. 75 граммовый, 210 граммовый, 15 граммовыйлар бар. Анан чоң дыйкандарга ылайыкталган бизде поляларга мына могулар дагы бар, мешковой 10 килограммовый. Ичи мына мондай болот. Аксела деген препарат, улитка, слизнилерге каршы средство.
анткени дыйкандар өстүрүп канча эмгек кылат, анан бышкандан кийин алар келип жеп койсо, бул дагы жакшы эмес. Улиткаларда өзүнчө бир проблема да. Ошолор Жамгыр жаагандан аякталган. кийин.